Men şu Papanaylı hükümetine araştı, Kocakil'in ayını tuğrunu olam. 1987 yılımın azır 31'ge çıktım. 4 balam var. 2008 yıl çağırgamına toxtom var benim oğlumda. Toxtom. 2008 yıl çağırgamına. 22 aprel 2008 yıl nomor 129. nomorda toxtom çıqqan bana. Ol azır cer alsak kızı kitep kıldırbayda jetel adam üçün tutat, tötel adam üçün tutat degen bar joq oşo özlörünün nemesi. Olor jalan korrupsionerler. Korrupsiya menen cer alganдар oşolor. Эми анерсенин убак сааты бар. Келчү убак саатына келди Кудай буйрса. Биз азыр ошол февраль айынан бери 7-8 айдан бери ушунун аркасынанбыз, ушу менен жүрөбүз. Эч кандай жер алып саткан жерибиз жок. Бизден бир дагы бир жер алган мен акам дагы укам деле башка туугандарым эле жер алып элек. Ушу жер адис сами ушулардын эле оюну болуп атат булчу. Себеби сами ояк баягы азыр 20 жылга жакын болуп калып Папанайыл өкмөтүндө катчы болуп иштеп атат. Азыр иштен алынган, иш козголуп, иши сотто болот. Көрүнгөн эле жалдырап, Сами Кудай буйруса, өлгөндө да кутулбай турган кылмыш иштерди кылды. Кутулдурбайбыз Кудай кааласа. Себеби коррупция менен күрөшөбүз деп Сооронбай Жээнбеков Шарипович ушу президент болуп шайлангандан бери ниети ушуга бурулуп, ушул нерсеге өзү да аракет кылып атат. Биз да ошо аракет кылып атабыз. Ушуга окшогон коррупционерлер мына чыгып атат, эми секин-секин былыктары. Былыйып, былгытып бар жокту. Сасытып Папанайыл өкмөтүнө 3-айыл өкмөттүн башын жегени турат булчу. Бул 3-айыл өкмөт менен иштешип атат. Айыл өкмөттөрдү жаманатты кылып, ошо жерде отуруп алып, айыл өкмөтү дагы өзү, жер адиси дагы өзү, жер комиссиясы дагы өзү болуп калган. Кудайды унутуп калган аял бул. Каяктан алып атат? 30 000 долларлык машиналарды каяктан алып атат? Бир бизнеси болбосо, толук ошо жерде отурат. Бирөө мынтиң деп барса, ошо элдин акысын, элге тие турган жерге пул алып туруп барып басып коет, берип коет экен. Эми ошо күндөн өттү Кудай кааласа. Биз жол бербей, жеген ичкенин 2 эсе 5 эсеге чейин төлөттүрөбүз. Анан бермак ушунчалык тез эле неме болуп кетти. Бул каяктан алды? Ушу элдин акысы менен байып атат. Эми ол байыган убактылуу. Бул байыса эле эч ким неме болуп кеткен жок. Убактылуу ол. Кудай кааласа, аны төлөй турган мезгил келет. Жооп бере турган мезгил керек болсо, ахиретте жооп беришет. Ахиретте да кутулбайт. Жердин алдында ham сүйлөшүү жерлер болсо көрөбүз акыбалын. Шашпай туруп турсун. Ол келип анан жалган жала жабып эле 4 адам чакырып келип мынтип атат, антип атат, бузуку тергөө жүрүп атат азыр. Эсемин тергөөсүнө тергөө жүрүп атат. Такталат, Кудай буйруса, баары жок такталат. Бул боюнча калып кетпейт. Сизге эле жер бербей койду же кандай? Жер бербейт. Барсаң эле сүйлөшөлү, булар бизнес кылган. Булардын ставкасы бар. Сүйлөшөлү, тыйын келишели. Давай. Мен неге тыйын келишишим керек болом? Мен өзүмүн ала турган укугум бар. Менин бир жер алганга укугум бар мен урдап албаймын, эл катары ошо мыйзам чегинде алган укугум бар. Мен олорго пул берип албаймын, мен акча берип албайм, олор ким мага? Эч ким эмес. Бир бала болсо сүйлөшөм. Айыл башынын кыздары жүрөт тизмеде. Жер кечеги 108 боюнча. Жалаң депутат, айыл кеңештин депутаттары, айыл башчылар, Сами арашты 4-5 чек бар экен. Оло бизди алдап неме алган Кудайды алды албетте. Бизди алдап ал убактылуу меники эмес ол деген менен. Көрүп атабыз, угуп атабыз, бирөөлөрдүн атынан жер алып сатып жүрүп атат. Олар өздөрү билбейт керек болсо. Чыгат, олар да уже чыгып атышат. Ошолордун атынан жер алып сатып жүргендер бар. Чыгат, баары бир чыгат, чыкпай койбойт. Анан келип ошо жер алып, ошол эл жер алгандар эле топтоп келип анан кийин бияктагыны каргалап, Алла бар. Нарактан Кудай караласа, о адам баласы эч нерсе колунан эч нерсе келбейт керек болсо. Бизди эл бузарлар дептир. Биз элди бузганыбыз жок. Мына мачиттен бирөөнү сен мына мачитке келбе, бу жерге намаз окуба деп биз бирөөнү бир эмеган жерибиз жок. Ошо баштагы келгендердин арасындагылар ошолор ошо мачиттен сен келбе, сен кел деп бөлүп атышат. Өздөрү бул адам бөлүп атат. Биз олорго окшоп төгүлбөгөн шагылга пул алып жерген жерибиз жок. Biz ошол өзүбүз мээнетибиз менен алып жеп атабыз.